Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Гүлзада Шаршаналиева аттуу интернет колдонуучу өзүнүн Facebook баракчасына жакшы кабар жазып, эл менен бөлүштү. Ал ушунчалык жакшы кабар болгондуктан 600гө жакын адам бөлүшүп, көптөгөн адамдар жакшы пикирлерин калтырышкан. Ал постто достор сүйүнчү. Бүгүн балдарын жалгыз баккан 100 айым үйлүү болушту. Алды 3, арты 8 балалуу. Ачкыч берүү салтанатына күбө болуп, толкундануудан көздөрүнө жаш алган энелердин кубанычына ортоктош болуу насиби буйруптур. ФАП, дүкөн, футбол аянтчасы жана мечити, айымдар иштесин деген тигүү цехы бар шаарчаны араб инвесторлору 97 миллион сомго салып берген. Мындан тышкары кышка көмүр алып берсин деп 3000 сомдон стипендиясы бар. Конушуңуздар кут болсун. Эми Кемин аймагында Жакан кечи район бар. Бүгүнкү күн эсимде калды. Баса, ушунчалык кылган соң жарым автомат эмес, автомат эле кир жуугуч машина коюп коюшпайбы деп нааразы болгондор болду. Керемет эле калкпыз деп жазган ал. КСДП партиясы Атамбаевдин туулган күнүнө карата өтө турган митингдин алдында бизди суракка чакырышууда. Бүгүн 16 сентябрда КСДПнын өкүлдөрү Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина, Кундуз Жолдубаева, Назгүл Мамытова жана Роза Турксевер суракка чакыртылды. Бул тууралуу аталган партиянын баракчасына жарыяланды. Ага ылайык жогорудагы аталгандар Ички иштер министрликтин тергөө башкармалыгына чакыртылган. Эртең Алмазбек Атамбаевдин туулган күнүнүн урматына тынчтык митингин өткөрмөкпүз. Ошол иш-чаранын алдында бизди коркутуу үчүн ушундай сурактар болууда. Бийлик өзүнүн салтын улантууда деп жазылат маалыматта. Маалыматты партиянын атайын өкүлү Кундуз Жолдубаева тастыктап, суракка алар саат 10:00 чакырылганын билдирди. Менин жактоочум бүгүн саат 18:00 бошойт экен. Мен тергөө башкармалыгына ошол убакытка бараарымды айттым. Ирина Карамушкина менен Асель Кодуранова бири саат 14:00, экинчиси 15:00 барат. Назгүл Мамытова суракка саат 11:00 кирип кетти. Ал эми шаардык партиялык уюмдун активдүү мүчөсү Роза Турксеверди криминалдык милиция келип алып кетти, деди ал. Башкы прокуратура коррупциялык иштерден 17 миллион сом өндүрдү. Башкы прокуратура коррупциялык зыяндын ордун толтуруш үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 17 миллион 182 миң сом которду. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Муну менен башкы көзөмөл органы ушул эсепке которгон каражат 536 миллион сомго жетти. 26 августка карата борбордук казыналыктагы бирдиктүү депозиттик эсепке 1 миллиард 563 миллион сом топтолгону кабарланган. Депозиттик эсеп 2018 жылдын июлунда президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен түзүлгөн. Башкы прокуратура, Финполицияга, УКМКга, Ички иштер министрлигине жемкорлордон кайтарылган каражатты ушул эсепке которуу милдети жүктөлгөн. Буга чейин өлкө башчы жемкорлуктан кайтарылган акчанын эсебинен Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда 15 мектеп жана кошумча корпустар курулаарын билдирген. Депутат Чыныбай Турсунбеков: чек ара маселеси элден жашыруун мүмкүн эмес. Өзбекстандын аскерлери Кыргыз өлкөсү менен чектешкен Араван районундагы Керкидан суу сактагычынын тегерегиндеги аймакты тосуп киргени кыргыз жарандарын нааразы кылган. Мындан улам эки тараптын пикир келишпестиги орун алган. Адегенде Кыргыз бийлиги Араван районунда абалтынчы деген маалыматты таратып жатты. 2 күндөн кийин гана өкмөт кеңири маалымат жарыялоого аргасыз болду. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү Төө Моюн айыл аймагында Керкидан суу сактагычынын айланасындагы Кыргыз өлкөсүнө караштуу 400 гектар жер аянты дыйканчылыкка ыңгайлуу жана айылга жакын болгондуктан Өзбекстандын Гүлбаар айылынын жанындагы жер тилкеси менен алмашылып жатканын, бирок документ иштери бүткөнү менен практикалык иштер аягына чыга электигин айтып, түшүндүрмө берген. Мунун айынан коомчулукта чек арага байланыштуу тактоо иштери элге ачык айтылбай жашыруун жүргүзүлөт деген талкуунун тегерегинде сын пикирлер күч алды. Супер KG порталы чек араны тактоо иштерин элден жашыруун жүргүзүү туурабы деген сообол салды. Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков билдиргендей, элге талаш жерлер боюнча маалымат ачык берилиши керек. Чек ара маселесин элден жашыруун мүмкүн эмес. Элге талаш жерлер боюнча маалымат ачык берилиши керек. Канча жашыруун болсо да ачыкка чыгат. Чек араны тактоо маселеси кандай чечилсе дагы элге ачыкталышы керек, дейт Турсунбеков.